Саламатсыздар, Москвадагы кыргыздар, баарыңыздарга чоңдон чоң салам. Менин атым Мисарат, 21 жаштамын. Мен Москвадагы активисттердин катарындагы кыздардан болом. Мен негизги оюм баарыңыздарды биримдикке жана жакшылыкка, жакшы идеяларды жаратканга чакырам. Келиңиздер биздин катарды толуктоо үчүн бизге кошулуңуздар. Биз ушундай улуулардын артынан келип, өзүбүзгө жакшы тарбия алуу максатында ушул жерде чогулуп отурабыз. Бул жерде көптөгөн жакшылыктарды жана азыркы бул башталышы аякталышына көптөгөн жакшылыктарды пландап жатабыз. Анан биздин жаш кыздарыбыз Москвада эмне менен алек болот, көп учуру эмнеге аракеттенет, эмне кылышат деген суроолорго мен өзүм толук маалымат алыш үчүн бул кыздарга суроо берип кетейин дегем. Бул Москвага келгениңе канча жыл болду жана эмне менен алек болосуң? Бош убактың көбүнчө эмнеге коротосуң? Саламатсыздарбы? Менин атым Айнагүл, жашым 20да. Ошо мен келгенден бери эле ошо жумушта ушинтип бул жака кошулганыма абдан кубанычтамын. Бул жакта чоңдордон тарбия алып, клубтарга барбай, ал жактагы спиртной ичимдиктерден алыспыз, Кудайга шүгүр. Ошого бардык жаш кыздарды ошого чакырып кетет элем. Азыркы келгендер көбү келип эле ошо түнкү клубтарга барып бузулуп кетет да. Ошо жолдордон алыс болушуну жана ушинтип чоңдор менен ушинтип парктарда шашлыктарды уюштуруп жана ошондой эле элдерге кайрымдуулук кылып, жардам берип, ошондой жолдорго чакырамын бардыгыны. Нурзат, бул айтып атпайбы, көбүнчө биздин жаш кыздар клубтар менен алек болушат экен да. Анан сен бул нерсеге кандай көз караштасың? Мен бул нерсеге өтө жаман көз караштам. Себеп бул нерсе клубтарда мисалы үчүн өзүңүз эле барып көрсөңүз керек. Мисалы жаш карыдай барып клубта жүрүшөт. Бул клубта жүргөн бул эмне себептен бул клубта жүргөн себеби бул бекерчи мисалы үчүн суббота воскресенье күндөрү биз эс алып бош убакыттарда ал мындай пикниктерге чыкпай, чыгыштын ордуна тиги клубтар убактын кетирет. Бизде именно ошо кыргыздарда курунамыздан өтө көп мындай орчун алган. Себеп курунамыз тиги кыз ал жака барып көңүл ачып келатат, ал эле көңүл ачкысы келип ошол жака курунабыздарынан тиги ошол жака болбосом ата энебиздин колунда тура эмес тарбия алдык. Ата баланы жашынан жихадка даярда дейт, сууга сүзгөндү, жаа атканды, ат чапканды дейт. Биз азыр улак тартканды билбейбиз, манас атабыздын жети осуятын билбейбиз. Кыргыз Республикасынын гимнин ким жазган, республиканын гимни кандай, аны билбейбиз. Эч нерсени унутуп калдык. Кыргыз тилин зататоч, ататоч, спаточ дегендерди баарын унутуп калдык туугандар. Эми бул жерде өзүбүздүн кыргыздын кызына келе турган болсок, мен интернеттен көрдүм, интернетке өзүм кирбейт. WhatsApp'тан бир кыз жөнөттү. Ал кыз уборкада иштейт, мен таанышым, экөөбүз бир жерде иштейт элек, мен ойын болуп кеттим ашка. 3 кыргыз кыз жылаңач жүрөт. Жеп жылаңач жүрөт кыргыз кыз. Еще ошол жерде орустар менен, тажиктер менен жанагындай компьютер менен жазып, анан өздөрүнүн жанагындай видеого тарта турганы бар экен го. Ошого тартып, короче, карманып, бар нерсе болуп катып күлүп атышат. Кыргызча сүйлөп жүрүшат да. Мен таныдым да кыргыз кыздар экенинчи. Намысыбызды сактайлы, кыргыз кызым. Бирок билбейм, өзүбүз деле карманалычы, жигиттер. 4-5 жигит жолдо туруп калса, кыз басып кетип атса, улуйткун болду, бар бирөөс тийишип туган өзүң кармачы, карындашың ошентесин эртең күнү. Сен ошол кызың менен жаткан болсоң, карындашың сен карызыңды төлөйт эртең күнү. Же эжең төлөп койгон сен карызыңды. Сен карыз болуп атасың. Бирөөнүн кызына тийиштиң, ага сен карызсың. Аны сен бир тууганың же башка бирөө төлөйт. Бул нерсе болот. Ошо менен зына көбөйө берет. Буну шайтан ата ошентип койгон. Туугандар өзүбүздү кармайлычы, жолук салайлычы, туугандар үйгө барып жаткан болсоң, башка квартирага барган болсоң, паластын жарымы чач. Макул эми чачты Кудай берген, ошол чачты жакшына тарап карайлы да. Жигиттер өзүбүз кыргыздын кызын сөкпөйлүчү. Кафелерде мынантип жүрөсүңөр, кыргызым анткен эмес, кыргыз камчы кармап ат минип жүргөн кыргыз. Анан болбогон бир кымбат баал кроссовканы кийип алып титибити. Андай эмес туугандар, өзүбүздү кармайлычы. Жакшына жүрөйлүчү. Кыргыз бойдон калсынчы. Кыргыз Америкага барса деле кыргыз бойдон калат. Эшекке килем жапса эшек эле болот. Бир нерсени кийинип алып калтаңдаган болбойт. Дүйнөнүн чемпиону бол. Башка нерсе бол. Өзүбүздү кармайлычы.